Салам достор, кандайсыздар? Машина минип кетип атып азыр интернетте баягы жогорку кеңештин депутаттарынын видеолорун көрүп калдым. Сынак боюнча журналисттер келип тарс суроо бергенде билгендер да бар экен, билбегендер да бар экен да. Ушул видеону көрсөңүздөр. Бүттүңүз беле? Жанар жол эрежесин билбейт, авто мектепти бүткөн эмес, аябай начар жигит, акмак деп айтып койгочу болду. Рахмат. Азыр мен жооп берем эмес. Кыскалай айтып койсоңуз. Азыр. Бир эле мүнөт. 10 айлык. Справганын мөөнөтү боюнча. Бир эле мүнөт. Сурасам сиз жакшы билесиз эми аны. Жол эрежелерин мен муну билбейт экенмин чынында. Каршы тилкеге чыккандан келаткандан артыкчылыгы бар деген. Бул эми круговой. Сиз бир эмес деп бир нече жол эрежелерин сурап атпайсызбы? Сиз да сөзгө туруңуз да. Сөзгө турайын. Бул эми баягы карама-каршылыкка мындай запрещенный. Эрежени сактоо боюнча ар бир айдоочу өзүнөн баштаса деп биз сурап атканбыз да, мисалы бул жол белги сизде Жок, туура. Сиз билесизби бул жол белги? Ооба, мен азыр тактап дагы бир маселе бар. Бул жакта күтүп атат. Эмне Просто айтып койсоңуз. Ооба, бул бир тараптуу жол уруксат берилет. Кызылчы келе жаткан каршылаш тилкеде. Бияка эме уруксаты жок да. Бир жол белги көрсөтүп көрөйүн да, кайсыл экенин. Уступи дорогу. Чоң рахмат. Мен өзүм селхоз техникумду бүткөм, муну окуганбыз. Көрсөтүп көрөлү да, жол белгисин билесизби? Ооба. Кайсы? Мына могул. Кайсы тилкенин артыкчылыгы бар? Бул жерде мынау кызыл запрещен, мындайча айтканда. Карап өтүш керек, эгер неме болсо. Кийинкисин айтып көрүңүзчү. Ак. Бул ак тилке. Ак тилкеге уруксат. Кызыл неме болот. Кандай? Мүмкүн болбойт. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Негизи турлаттып. Оо, тура эле. Биз канча окуганыбыз. Урматтуу Москва шаарындагы айдоочулар, таксист агалар, эңилери. Эгерде мыкты таксопарк издеп жүргөн болсоңуздар, болгону 1% алган Белес парк таксопаркты сунуштаймын. Парковый самозанятый болуп, электронный путёвый-листтерди алсаңыздар болот. Таксиге керектүү бүт документтерге өздөрү жардам берет. Диспетчерлери ар дайым сиздер менен тыгыз байланышта. Дагы баса белгилеп айтыш керек, эгерде сиздер электронный путёвый-лист алсаңыздар 2%, эгерде албасаңыздар анда 1%. Эң негизгиси өзүбүздүн мекендештерибиз, кыргыз боордошторубуздун таксопаркы. Андыктан келиңиздер, биргеликте Белес паркында иштейли. Сиз эмне мындай укпайсызбы там? Негизи автомектепте окудуңуз беле? Мындай кичине неме болот, оюбуз бар болот, жумушубуз бар болот. Эмеске обязательно жооп бериш керек да. Сиз керек эмес да. Сиз кабинетке айтканда айттым мен сизге. Убактым жок дедим, туурабы? Бир эле суроого жооп Соңку бериңизчи. бизде жумушка байланыштуу мындай кичине настроение жок күндөрдө эле болот. Кичине калбабыз керек да, адамды жантан бир артынан жүрөсүз. Айдоочулук мөөнөткө кандай карайсыз? Эч жаап коңузчу. Сурааңычы айтып коңузчу. Нормальный элде карайм. Эч жаап коңуз. Бул билбеген, баягы такалып калган депутаттар анан бир эле ошол мен билгенден Эльвира Суробалдиева деген эжекебиз тарс жооп берди. Анан болот Ибрагимов агабыз уверенный туруп, муну белки мындай болот, муну белки мындай болот деп туруп тарс жооп берип койду да. Элементардык суроолор. Ооба, элементарный, мына сиз деле көрсөңүз керек, бул абсолютно элементарный эле белгилер, Бул кайсы белгилер? Движение прямо и направо. Скользкая дорога, таялак. Айтып койсоңуз, көбүнө ушул кээ бир депутаттар жооп бере албай калышты. Баягы толкунданып кетишкен себеби же билбегендин себеби? Менин оюм боюнча бул биздин жалпы мамлекеттик трагедия. Бул көбүнчө мен комментарийде окудум, элдер күлүп атышат, бирок бул күлкүлүү эмес, бул өкүнүчтүү аябай. Биз азыр депутаттардын гана жообун уктук. Эми келиңиздер, мындай жолдо гайлер көчөдөгү эле жөнөкөй жарандардан дагы жол белгилерин сураган, аларга да көңүл буралы. Каяка запишем? Эми каяка кирип турса ошол запишем да. Киргенге тыюу салынат. Жок, бизге тыйын. Түшүндүрүү жеткирүү иштери жүрүп атат. Ошондуктан сизге бир 5-6 знак көргөзөлү. Жооп берип койсоңуз, Жок, майын. Бул Выброс грабли.
Жолдун кооптуу чети. Опасная обочина вот. Опасная обочина. Булчу. Уступи дорогу. Уступи дорога. Жол бошот деген белги. Булчу. Главная дорога. Главный дорога. Булчу. Выезд запрещен. Кирүүгө болбойт, выезд запрещен. Туура. Сиз билип аласыз да? Бул кайсы жол белги? Мунусун билбейм. Bunu билбейсиз. Ушул знакты айтыңызчы. Бардык жолдордо кесилиштерде коюлат. Токтотууга мүмкүн эмес деген да. Токтотууга мүмкүн эмес деп ойлойсуз, Булчу. Көрүнүп турат. Знак Главный ошол го дейм, токтотууга мүмкүн эмес. токтотууга мүмкүн эмес. Булчу. Запрещен стоянка, токтотууга запрещен. Жолдогу жол белгилерди билбеген айдоочу бул коркунучтуу деп койсок болот да. Баарыбыз жолдо жүрөбүз. Хамит өлгөндө ушунчалык аракет кылдым. Кайсы жол белги? Мына кайсы жол белги? Главный жол белги. Главный жол бу, Главный жол, бул, Эми келсең, бияк главный жол түшүнүп. Бул кайсы жол белги байке? Бул кайсы жол белги? Бул круговой же торпуштугу. Бул кайсы жол белги? Запрещен. Каяка запрещен? Эми каяка кирип турса ошол жака запрещен да. Бул кайсы жол белги? Бул неме запрещенный знак. Кандай тыюу салуучу белги? Эме жол бүттү дегендин белгиси. Жол бүттү дегендин белгиси деп ойлойсуз ба? Запрещенный знак да, кирпич да. Алдыңда толкун мүмкүн эмес, жүргөнү мүмкүн эмес. Жол толкун жол мүмкүн эмес басканды. Кандай суунун толкуну, эмненин толкуну? Мындай жолдун толкуну мүмкүн эмес бияка бас. Эми мындай указательный кайын, например, оңго солго деген ошону мындайча айтканда запрещен да. Бул түз кеткенге болбойт деген. Алдыңдагы жол бир бакыттуу жол деген да. Эмес, ошол айланасы. Круговой белгиси айланасы. Бул белгини көргөндө кандай? Ушунда токтойсуз ба сиз? Токтойбуз. Жолдун четине? Бул белгичи? Бул дагы бул жака жол жок дегенде. Кайсыл жака жол жок деген белги? Мисалы үчүн түзгө турсаң кайсыл жака болсо дагы. Азыр мына алдыңызда турат, анан буну көргөндө каяка кетесиз? Токтойбуз, нары өтпөйбүз. Өтпөй ошол жерде токтоп, кайра кайтып кетсиз артты көздөр. Эми жол жок болсо каяка барабыз? Бул так күндөрү, жок, жүк күндөрү токтогон мүмкүн эмес. Жүк күндөрү токтогонго мүмкүн эмес дейли, да? Бул белгичи анда? Так күндөрү. Так күндөрү. Кандай белги деп ойлойсуң? Кандай жүрөсүң бул белгиде? Бул белгиде киргени болбойт окшойт. Тыюу салуучу белги да, бул мүмкүн, киргенге мүмкүн эмес. Бул жер круговойго запрещен. Неме? Жол оңдолуп атат деген. Жол оңдолуп атат деген, Мен айтайын дегеним, чындыгында кээде биз экран сыртында кыйын боло беребиз, бирок камераны алып алдыңа келгенде чындыгында биз деле билбей калабыз. Керек болсо право окуткан агайлар деле менимче мандыраж болуп калса керек. 80%, 70% эле элдер негизи жол эрежелеринин бардыгын биле бербейт го деп ойлойм да. Сиздин оюңуз кандай?